Амансыздар бардыктуу телекөрүүчүлөр, кутмандык ушул кечиңиздер менен сиздер 7 каналдагы чай үстүндө сырдашуу программасын көрүп жатасыздар. Мына ушул программанын алдында мен ушул интернет барактарын карап отуруп, негизи эле азыр баарыбыз мына интернет менен жашайбыз. Facebook'та, Instagram'да мыкты акындардын ырларын окуп калабыз. Алардын бир жакшы ырларын окуп калдым. Бул биздин улуттук баш кийимибиз болгон ак калпак жөнүндө бир жакшы ырсаптар бар экен. Ак калпак дейт, бул ала тоонун мөңгүсү, калпагына тийишчү, душмандын келсе өлгүсү. Маңдайда айрык тилеги анын дүйнө элет көргүсү. Кышында башты üşүтпөйт, жайында башты ысытпайт. Кийизден жасап алганы бул көчмөндүү элдин белгиси дейт. Ар дайым ак калпак кийген биздин аталарыбыз, жалпы эле кыргыз эл аман болсун. Бүгүн мына ушундай жашнакай маанайда биздин студиябызга дагы кадырлуу мейманыбызды чакырдык. Мейманыбыз да бүгүн жөн келбей, мына ошо биздин улуттук баш кийимибиз болгон ак калпагын кийип, бүгүн өзүнүн колуна комузун алып, өзүнүн бир жакшы чыгармачылыгындагы жетип жаткан ийгиликтери менен бөлүшөлү деп келип отурат. Ардактуу коноктор, бүгүн студиянын коногу, студиянын мейманы ким деп турсаңыздар, жаш төкмө акын Актилек Кулпейишев мырза биздин студиянын кадырлуу меймани. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Акындардын колун бир кармап коелу. Бүгүн студияга кош келипсиң. Атайын ушул 7 каналдагы чай үстүндө сырдашуу программасында сенин кылып жаткан чыгармачылыгың, мен башында айтып койбодумбу, интернет желеси да, интернет желесинен көрүп калабыз, иш кылып атканың, ошол эле убакта маданият тармагында өзүңдүн эмгегиңди жазып атасың. Анан эми бүгүн ошол боюнча кененирээк баарлашабыз, сүйлөшөбүз. Адегенде биздин көрүүчүлөр менен амандашалы келем. Ассаламу алейкум, урматтуу кадырлуу калайык кыргыз элим. Барыңыздарга ысык салам эфирден. Биздин студияга мүмкүн мурда келгенсиң, бирок чай үстүндө сырдашуу программасына бизге алгач келип атасың. Ошондуктан эми биздин 7 каналдагы көрүүчүлөрүбүз өлкөнүн 7 дубанына бизди карап турат. Анан адегенде өзүң жөнүндө айтсаң, кай жактан кулунусуң, кайсыл окуу жайды бүттүң, учурда кай жакта эмгектенип атасың, Мен өзүм Ысык көл областына караштуу Ак Суу районунун Боз-Чык айылында жарык дүйнөгө келгем. Ал жактан орто мектепти 11-класска чейин окуп бүтүп, 2023 жылы Бишкек шаарынан Бүбүсара Бейшеналиева атындагы Кыргыз улуттук маданият жана искусство университетине тапшырып, ал жактан театр факультетинин актерлук чеберчилик бөлүмүнө тапшыргам. Андан бир жыл өтпөй 2-курска өткөндө өзүмдүн каалоом менен ошол эле факультеттин театр сынчылыгы, драматургия бөлүмүнө которулуп, азыркы учурда ошол жакта окуп жатам, 3-курста окуйм азыркы учурда. Андан сырткары, окуудан сырткары комуз кармап, 1,5 жылдан бери ушу төкмө акындыкка аралашып келе жатабыз. 10-классыман бери жазмалык менен алектенем, ыр жазып, акырын калем кармап, бир нерселерди чийгилеп жүрөм акырындап. Андан сырткары кино тармагында дагы эмгек кылып келатабыз акырындап. Өзүбүз үйрөнүп, билбеген өзү билип, туйбаганыбызды туйуп, ал жактан аралашып. Ошо кыскача. Кыскача маалымат ушундай да. Азаматсың, баягы жигитке жетимишөөнөр аздык кылат дейт. Ошол убакта мен азыр жалпы биздин көрүүчүлөр менен тааныштырганда төкмө акын, жазма акын деп калдым. Анан ошол эле убакта кече сенин Instagram баракчаңды карап отурсак, өзүңдүн бир жакшынакай чыгарган ырларың бар экен. Эми бул баягы бар келип аккан арктан согат деген бир жакшы сөз бар эмеспи? Үйдө ким ушул акынчылыкка же болбосо өнөргө жакын? Өнөргө жакын биздики азыркы кийинки муундан деле аз, анан бирок мурунку үйдөгүлөрдөн сураштырып териштирип калам, бизден кандайлар өттү эле, кандай таланты бар адамдар өттү эле деп сара эсеп салып карап отурсак, үйдөн деле азырынча жок экен, бирок менин чоң атамдын иниси айларылап ошо өзүнүн манасын айтышкен, манасын айтып биздин Табылды Муканов деген мыкты жазма акыныбыз бар. Кыргыз элинде аттын кашкасындай таанымал. Ошол Табылды Муканов менен биз аталашып тууган болот экенбиз. Урукташ болуп сураштырып, териштиргем. Анан Арсланбек Буйлаш уулу менен бир 12-13 атабыздан бар биригет экенбиз. 11-12 атабыз. Ошондой сыяктуу териштирүүлөрдү жүргүзгөм. Анан өзүм атам, апам экөө тең чыгармачылыкка кызыккан адамдар. Ырды сүйүп, айтышты сүйүп угушат. Апам да кичинекей кезинде анча мынча чиймелеп ыр жазчу экен. Ошолордон өткөнгү деп турам. Ошолордон өткөн талант, Жакшы, эми баягы уучу куур эмес экен деп коет го. Ошол эле айтып атасың, залкарларыбыз Арсланбек Буйлаш уулу деп атасың, 12 атадан барып. Эми бул деле бар баягы
кан куйт деп коет эмеспи? Бирде болбосо бирде ушундай өнөр берген экен. Эми мындай кылалы. Байла айтат, кыргыздын өрүк комузу кылымдын мукам добушу деп. Анан бүгүн эми атайын комузун алып келгенден мүмкүн биздин көрүүчүлөр бул жигиттин кандай таланты болду экен, бул жигиттин кандай өнөрү болду экен деп тургандыр. А дегенде ырдан баштайбыз, эмнеден баштап беребиз? Термеден баштайбызбы? Же дастан айтасың? Эл менен учурашып бизинче ырдайын анда. Саламдашалган да? Саламдашып элге да жалпы комуз менен. Туугандар бал эмес мен эсирген, азыр балакаймын жетилген. Азыр тулпар болуп калган чак тушообуз биздин чечилген. Ой, ата бабам тарыхы такыр кетпейт эсимден. Азыр ушундай жашап жаткан кез буйдалбай айткан чечимден. Ой, кыргыз деген улуң эл, ар бирин бартап сыйлаган, анан корккон эл бизге сирден. Ырыс туң элге айтам саламды, мынакей ушул турган эфирден. Кайрылам кыргыз элиме, карагын элим кебиме. Оң азыр шапар теппей ар жерде шайлоонун камын жегиле. Туура эмес тандоо жасасаң, кесепети тийбейби менин да келечегиме, калкым сенин да келечегиңе. 5 мүнөттөн алданба, калкым 5 жылдан берки кегиңе. Анан, ой, бул бала кандай болду деп асылбай арбыз жериме. Аркы берки дебестен туугандар мунун акылдын сөзү дегиле. Кыргызстан биздин өлкөбүз, кызыктаргаң алдыда кезиккен күнгө жеткирсин. Мындан дагы өлкөбүз өнүккөн күнгө жеткирсин. Атагын дүйнөң элдериң уккан күнгө жеткирсин. Атактуу мыктың уул кызың чыккан күнгө жеткирсин. Ой, далай ашуунун ашкан күнгө жеткирсин. Кыйынчылыктын оп-оңой баскан күнгө жеткирсин. Ой, бийиктерге кол сермеп жеткен күнгө жеткирсин. Далай өлкөдөн жөн элең ашып кеткен күнгө жеткирсин. Ай, бабалардын тилегиң орундалган күнгө жеткирсин. Ой, жакшылык күндөр келсе экен, жакшылык жакшы нерсе экен. Ар бир тилегин кыргыздын жараткан өзү берсе экен. Тилек Азамат, мына ушундай өнөр, мына ушундай талант, анан өзүң ошол акындык өнөргө, эми жазмалык, төкмөлүк бар келе бир өнөр да. Ооба. Анан ошондой өнөрүң бар болуп турган, эмне үчүн сен ушул театр жаатына тапшырып алганың кызык болуп атат? Театр мен алгач кызыгып баштаганым 6-7 класста эле мен ошол багытты тандагам. Өзүмдүн каалоом менен, өзүмдүн чечимим менен, кызыгуум менен. Эң башында ошо каскадерлук деген нерсени билип калдым. Биз айылда жашадык, айылда көрүп, андай нерселерди интернет бизге кеч жетти, телефонду кеч калдык. Анан ошол убакта киного абдан кызыкчумун. Кино кандай тартылат болду экен, өзүмдү айылда балдар топтоп алып, жаман телефонду алып, штатив жасап кино тартып. Анан каскадер болгум келчү ошол кезде. Каскадерлук кылып, атайын аттан жыгылып, атайын көп жыгылдым, каскадерлук болом деп. Экинчи этаждан секирип, чөптүн үстүнөн секирип, сальто ашкандарды үйрөнүп, туура кулагандарды ошондой эле үйрөп, атка сүйрөлүп мисалы. Анан ошо өзүм кино тартып калчумун деп атпайм, балдарды чогултуп кино тартып, ат менен келатып алып, инимди өзүмдү атка мингизип коюп, өзүм оператор болом. Инимди атка мингизип, аттан чыгып келип кулаган сценалар болот, мисалы аттан. Ал иним экөөбүз мындай тең эле жашыбыз 1-2 жаш эле болбосо, анан анын кийимин кийем.
мен каскадермун деп анан аттан кулаган жерин мен ойноп берем. Сен ойноп бересиң. Өзүнчө эле кыялданып ошентип көксөп актер болуп андан кийин каскадер болгум келип, аны изилдеп жүрүп ошондой нерселерди көп кылдым. Анан актер болгум келип, кийин ошол багытка тапшырам деп эле чечтим өзүм. Чечип актер болом деп. Анан ошол максатым менен келип актерлукка тапшырдым. Актерлукка тапшырып, ал мынчалык оор экенин билген эмесмин чынында. Мен келип эле актер боло калам. Келип биринчи курска тапшырып, буюрса биринчи курста бир-эки киного тартыла койсом, анан минсем деген сыяктуу кыялдар менен келгенбиз да, бала кыялдар менен. Ал көрсө таптакыр башка экен. Ал эң эле оор кесип десе, ошо актерлукту айтпакмын. Себеп дегенде күн түн дебей эмгектенишет. Турган жерден күлөсүң, турган жерден ыйлайсың. Сенин башка нерсең образга кириш кыйын. Ооба, башка нерсең жашоодогу нерсең бул жактагы процесске тоскоол болбош керек. Анан жалаң групповой иштешет. Бир группадан бир гана адам жок болуп калса, полный репетиция срыв болуп, мисалы, ушундай нерселер көп. Ал дагы жакты, бирок мен өзүм кайра ойлонуп, мен театр актеру менден чыкпасына көзүм жетти окшойт. Мен театрда актер болуп иштебесиме көзүм жеткенден кийин мен театр сынчылык деген кесип азыркы учурда Кыргызстанда өтө сейрек. Мындан ашып кетсе биздин Жаныш Кулмамбетов өзүбүздүн агайыбыз бар, көзгөбөз бар. Андан сырткары аз гана театр таануучулар, театр сынчылар бар. Тыныбек агайыбыз мисалы. Ошолордун карасам бул кесип Кыргызстанда азыр өтө сейрек экен. Макул деп ушул жакты багытты тандадым. Өзүм бул жактан жазмалыкка кызыккандыктан пьеса, драма жазып, театрды өнүктүрүүгө мен сындабай, сын пикир эмес, мындай сунуш менен мындай жеңилирээк актерлордун эмесин түшүнөм да мен азыр. Бир жыл окуп калдым, түйшүгүн түшүнөм. Ошондуктан аларга жеңил жеткирип да театрды алдыга өнүктүргөнгө салым кошкум келет. Ошондуктан ушул жакка тапшырдым. Мына ушундай кыргыздын бир эр азамат жигиттери бар болсо, эми ошол театр сынчысы азыркы окуп аткан окуң, оюң ошол деле калабы же мүмкүн кийинчерээк бир акындыкка өтүп кетүү же экөөнү бир алып жүрөрү максатпы? Меники көп нерсени бир алып жүргүм келет негизи. Азыркы учурда жашпызбы, жаштыктын демиби кандайдыр билбейм. Ошо театр таануучулукта да, драматургия жагындагы, акындык жагындагы төкмөлүк, жазмалык болобу, ушундай баардыгын бир алып кете бергим келет. Андан сырткары кино режиссеру, кино актер болгум келе берет азыркы учурда. Жаштын тилегин берет дейт, эң башкысы пенденин оозунда Алланын кулагында дейт. Мына ошол тилектериңе жет дейли. Анан азыр эфирден сырткары сүйлөшүп калганда айтпадыңбы? Комусту кармаганыма аз эле убакыт болду. Бул убакка чейин комусту эле жетчү эмесмин депчи. Анан комуска кызыгууң эмнеден пайда болду? Же ошол акындык артына комусту чертиш керек экенин билгенден кийин кармадыңбы? Же ага чейин эле өзүң кызыкчың белең? Ага чейин мен манас айтчумун. Ага чейин 6-класстан баштап манас айтып, бүт мектептин иш-чаралары манассыз өтпөй калган. Ошол учурларда манас айтып, манас айтканга ошол кездеги биздин кыргыз тил Кыргызатабек эжей Кудуз деген эжейим бар болчу. Ал ошол көп түрткү берип манас айтып жүрдүм. Манас айтып, андан кийин айтыштарга кызыгып, үйдө атам көрүп атса, барып көрүп аябай кызыгып, айтыш, дастан, терме санат. Азыркы жаштар көбүнчө эме окуп атпа, музыка окуп, анан батыштын музыкалары дыңкүлдөгөн, аңкылдак жанакындай эме музыкаларга. Рептер. Мен такыр табитим тартчу эмес ошол кездери. Мен кой кайтарып жүрсөм дагы, үй айдап жүрсөм дагы, мал жайып жүрөмбү, жумуш кылып атамбы, телефондон коюп алып 1 саатка 2 сааттык манас Саякбай Карлаевдин мурунку жазылып калган запистерин угуп, терме санат, дастандардын баардыгын интернетте болгон баарын угуп, кайра 2-ден 3-ден ирет угуп, жакчы да өзүмөчү. Ошол убакта эле уже кызыгуу бар болгон. Андан кийин комузду андан кийин ал убакта кармап жүрдүм, бирок черт алчу эмесмин. Өзүм черт албай, анан кийин акындыкка келип баштаганыбызга 1,5 жыл болду. Бул дагы ошо интернеттин устаз шакирт деген долбоордун негизинде Турат Жумаев, Жылдызбек Төрөканов деген төкмө агайларыбыз жарнама кылып калды. Ушундай шакирттерди топтоп атабыз деп дароо бардык. Ошондон баштап алар да комуздун туура чертилишин, ар жак бир жактарын үйрөтө баштады. Ошентип аралашып, комузду кармап калдык. Анан негизи эң кызык нерсе экен, өнөр деген талант эме экен да, чыгармачылык деген бөлөкчө нерсе экен. Мен өзүм комузду кыйратып деле чертпейм, кыйратып нота, такыр нота билбейм, музыкалык сабатым, билимим жок.
ошентсе дагы бирок азымаздан обондорду чыгарып атабыз. Акырында комуз менен. обондор, толголор келип, бир эки үч обон иштелип атат. Бир обон бүттү, бирок эки үч обон иштеп атам да, ушундай сыяктуу Жакшы. эмелер чыгып атат. Азамат. Эң башкысы эми бардык адамда өнөр болот, талант болот, кызык болот, бирок ошону алып кете албайт да. Алып кетет. Анан эми мынакей сенде өзүңдө кызыгың бар экен. Ошол убакта мына комуз кармап, актерлук, төкмөлүк, жазмалык иши кылса баягы көп эле экен да, куржунуңдачы. Анан эми ушул төкмөлүккө комуз керек. Комузду тандоодо дагы бул өтө бир чоң түйшүк жаратат. Себеп деген эми азыркы убакта базарга барсаң ар кандай комуздун түрлөрү турат. Бул комузду кай жактан алдың? Кимге текшерттиң? Же өзүң эле барып кызыгып көрүп эле жактырып алдыңбы? Бул комузду негизи эң башы азыр көл жергесинде Эсенбек Кийизбаев деген байкебиз бар. Ал өзү алып чертип жүрүп, анан менин тайеке жеем болгон бир Улан Токтосунов деген жаш төкмө бар. Экөөбүз тайеке жеем болобуз. Анан ошо Улан Токтосунов деген жигитке берген экен, ушуну чертип жүр деп. Ал экөөбүз чогуу жайлоодо кой кайтарып, бирге тайеке жеем болуп, эр шаркак жүрүп өнөрдө бирге жүрдүк. Анан кийинчерээк ал өзүнө жаңы комуз алып, анан келдим, ушуну сен чертип жүр деп мага өзү белекке берген. Белекке берди. Бул комуз деген 2018-жылы чабылган экен. Кенчинбаев атабыздын комузу. Ошондон бери мен муну көтөрүп жүргөнүмө бир 2 жылдай болуп калды. Жакшы. Анан кече жакында дагы калп айтпасам бир айтыш боюнча бир конкурска катышып, ал жактан да бир баалуу байгелерди, орундарды алган экенсиң. Ал айтышка кимдер катышты, анан кай жактан бардың, ким чакырды ал айтышка? Калп айтпасам баш байгени алды окшойт, несі болдук, Кудай буйруп. Эме болду. Жыл сайын негизи ушундай биз жаштар бир жарым жылдан бери аралашып жүрөбүз деп атпайдык беле. Ошол убакта көп жаш шакирттер келген. Дагы мен окшогон бизден улуураак, бизден кичүүрөөк дагы көптөгөн 20-дан ашкан шакирт балдар келген. Анын арасынан ошол эле жылы биз май айында 7 майда келип баштадык. Ошол эле жылдын күз айында 29 октябрда жаңы жүздөр деген жаштарга арналган атайын айтыш өттү. Биринчи жолу жаш акындар жалаң. Ал жактан тилекке каршы байгеге келинген жокпуз, бирок катышып тажрыйба катары катыша бердик. Андан кийинки 25-жылы 22 февралда жаңы дем аттуу дагы жаштардын дагы ошондой айтышы болуп өттү. Ага да катыштык, бирок анда да байгеге келинген жокпуз, бирок тажрыйба катары топтоп кете бердик. Ошондон сырткары биз келе бердик, ар кандай республикалык тандоо турларга, эл аралык айтыштардын тандоо туруна катышып, өтпөсөк дагы биз өзүбүзгө тажрыйба топтоп келе жатабыз. Буюрса, ошентип жүрүп, Актаңдай акындар ордосу менен Маданият министрлиги Кыргыз улуттук манас театры уюштурган 10 жылда бир өтө Алтын комуз айтышынын тандоосуна катышып калдык. Ал жака жалпы 46 акын катышты республика боюнча. Андан 14 акын тандалып алынып, ошо 14-тün ичинде Кудайым буйруп өттүк ал жака. Ал 30-сентябрда жарым финалдык, анан финалдык беттеши болмок. Ошол жака болуп өттү. Улуттук филармонияда 6 өлкөдөн келишти. Биздин кытайлык, кыргыздардан келишти, Өзбекстандан келди, Каракалпакстандан, Казакстандан бир туугандарыбыз келип, жалпы 20 акын ат салыштык. Ал жактан негизи жоо боюнча болбой калды. Айтыш финалды өткөрбөй эле, тиги убакыт жетпей калып, андан мурунку упайлар боюнча байгелер тапшырды. Ал жерден Акматбек Султан уулу байкебиз менен айтыш куруп, калыстардын чечими боюнча чыккандан кийин Арыстанбек Буйлаш уулу атындагы атайын сыйлыкка ээ болдук. Ошентип 2025-жылы быйыл дагы жаштардын айтышы өтүш керек деп Манас, Кыргыз улуттук манас театры демилгелеп 100 000 сом байге коюп беришти. Жаштаңды 2025-тө өткөрөбүз деп. Анын 100 000 сом байгеге биздин жаш азыркы учурда Кыргызга белгилүү болуп калды. Кутман Садыбакасов жана Нурсултан Малдыбаев деген байкелерибиз жаштарга да стимул болсун, дем болсун, алдыга көтөрөлү деп да башка жактан жеке дем өрчүлөрдү таап келип, байге фонду жалпы 500 000ге чыгарып, жаштарга айтыш өткөрүп берди. Бул айтыштын жобосу тандоо турдан 12 акын тандалып алды. Тандоо тур болгондон кийин бир жумадайын айтыш өттү. Бир жума мурун жалпы 20 чакты жаш төкмө акын катышып, андан 12си тандалып алынып, 21 октябрь, ноябрда Кыргыз улуттук манас театрында өттү. 12 акын катышып, ал жактан 4-өбүз финалга чыктык.
финалдан анан биринчи орун үчүн баш байге биринчи орун, экинчи орун, үчүнчү орунга катышып, анан Кудайдын буйругу менен баш байге буйруган экен. Аракет кылып эметип жүрдүк элек, бирок буйруп калды. Буйруса өткөндүк. Канча сом болду эми ошо баш байге? Баш байге 120 миң сом болду. 120 миң, жакшы. Эми жаштарга бул баягы жаштардын ошол акындык өнөргө болгон кызыгуусун, айтышка болгон кызыгуусун арттырууда. Ал жерде эң башкы акча эмес. Ооба, эң башкысы акча эмес. Эң башкысы ошол элдин батасы. Биздин чоң акындар, ошол эле сен айтып аткан Нурсултан Малдыбаев, ошол эле Кутман Садыбакасовдор азыркы убакта миллион сом алып атпайбы айтыштанчы. Буюрса эми алардын жолун жолдоп, ырым кылып баштаган экенсиң, бул да чек болбосун. Эми атайын комуз алып келгенден бир ырдаталы эми. Мүмкүн ырдап да коет болушуң керек, а? Мен негизи башка ырларды деле көп ырдай албайм. Анан жана айтып атпадымбы? Акырындап оон чыгып атат. Өзүм да таң калып атам депчи. Жакында эле бүткөн бир оон бар эле ошо. Өзүмдүн автордук ырым. Мен сөзү оон өзүмө таандык. Аябай кетти. Acıra yelek biz, aşıkpız demek biz. Çok bolmok sүйүбүz, жолуксак себепсиz. Aşıktık eşigиң açılbayt bekidi, süygөнүм өзүңсүң сүйүүнүң кепили. Aşıktık eşigиң açılbayt bekidi, süygөнүм өзүңсүң сүйүүнүң кепили. Тиктесем талык пай, тиесиң жарыктай. Жүзүңө суктанам, жүрөгүм айыкпай. Aşıktık eşigиң açılbayt bekidi, süygөнүм өзүңсүң сүйүүнүң кепили. Aşıktık eşigиң açılbayt bekidi, süygөнүм өзүңсүң сүйүүнүң кепили. Kıyın iş jaralat, kılalı dalalat. Mаңызын билгенге махаббат аманат. Ашыктык эшигиң ачылбайт бекиди, süygөнүм өзүңсүң сүйүүнүң кепили. Ашыктык эшигиң ачылбайт бекиди, süygөнүм өзүңсүң сүйүүнүң кепили. Сүйүүнүң кепили. Азамат. Атаган деле ырды баштаган деле сүйүүдөн баштаган экенсиң да. Ооба, жок, бул биринчи чыгып кетти. Буга чейинки бир обонум бар, бирок ал мекен жөнүндө эң биринчи чыккан. Андан кийинки сүйгө кетти. Азаматсың. Эми мына ушул ырчылык өнөр болуш үчүн, акындык өнөр болуш үчүн эми акын деген эл алдында жүрөт да. Канча деген өзүң айткандай улуттук филармонияда 2000ге жакын адам ушул силерди карап турат. Анан баягы ырчылардыкы оңой да. Чыгат дагы ырдайт, кирип кетет. Ал эми төкмө акындардыкы баягы айтышта деле айтып атасың, баягы бириңерге бириңер тийишип, ошол жерде ал адамга жооп кайтарып, ошол убакта каяктан чыгат бул? Илхам каяктан келет ошол убакта? Илхам биз алдынан айтыш болор күн болот. Биз айтышка даярданабыз. Эме кылып ички даярдык бар, сырткы даярдык бар. Кимдер катышат, мисалы биринчи аны карайбыз. Тема, айтыштын темасы эмне, кандай аудитория келет. Ошого ылайыктап ой топтойбуз, өзүбүздү ошого атайын психологически даярдайбыз дегендей. Бирок сен сахнага чыкча билбейсиң да ким менен айтышарыңы. Сахнага чыкча ким менен айтышарыбызды билбейбиз, белгисиз. Ал жактан чучу кулак тартып жуун аныктайт. Ошол кезде эл алдына чыгып аткандан кийин эми бул башкача жоопкерчилик да. Өзүбүз мындай ичара отуруп, шеринеде болуп, жаш акындар болуп, өзүбүзчө ырдап атканда мынтип ырдап кое беребиз. Куюлуп мындай бирибизге тийишип, укмуш
ырдап кое беребиз, бирок эл алдына чыккандагы эме бөлөк да, атмосфера, элдин баардыгы эл сени карап турат, мындай бул кыргыздын төл өнөрү. Ушуну аркалап аткан бул чоң жоопкерчилик моюнга илинген да. Өзүң кандай сөздү ошол жерден таппаганыңды көрүп анан ошондон же болбосо каршылашың, атаандашың сахнадан атаандаш болот. Сага тийишип мындай айтыш куруп атканда ошо тийишкенден мындай намыстанганыңан сөздөр чыгып кетет кээде. Ушундай сыяктуу илхамдар келет. Ошол убактарда багы күлүп деле бир убакта чуркап бир ат байгеге салганда чуркабай коет го. Ооба. Силерде деле илхам бир келип, бир келбей. Ал үчүн настроение жакшы болуш керек, көңүл жакшы болуш керек болот. Мисалы, жашоодогу башка нерселерди унута туруш керек болот, ойлонбой. Маанайыбыз ошо кредитим бар эле, рассрочкам бар. Аларды кое туруп, бирок кээ бир кезде ушундай чоң жерлерге ырдап сүрдөбөгөн, мындай тар аудиториялардан сүрдөп калышыбыз мүмкүн. Жанакындай эргүүбүз келбей, ал жерден чаба албай да калышыбыз мүмкүн. Эки сап таба албай калган учурлар болот. Кээде укмуш куюлуп, төгүп, өзүбүз эригип, тоо батын албай турган кезде ырдасак, кээ бир саптарды өзүбүзгө өзүбүз таң калып калабыз. Кандай ушундай саптарды мен айттымбы, ушундай саптар каяктан чыкты деп өзүбүзгө өзүбүз ушундай нерсе болот. Ушундай талантым бар беле деп. Ушундай боло берет деп аябай таң калуу менен карап калган учурлар болот. Жакшы, Азамат Эңбаш кызы, эми бул дагы бир өнөр да. Кудайдан келген өнөр деп коебуз. Ошол эле убакта сен азыр көп тармакта кетип атпырсың. Эми азыр сенде кызыгуу бар да. Кызыгуу бар. Буйруза өзүң кийинчерээк талдайсың. Мен бул кесипти алып барсам, бул жакта театр сынчысы болсом, анан кичине ырд чыгарып койсом, негизи баардыгына жетиш кыйын да. Жетиш кыйын экен. Кыйын. Ошондуктан мен ойлойм, эми сенин келечегиң алдыда. Буйруза бир кыргыздын бир маданиятына, ошол эле искусствого кошо турган салымдарың алдыда. Кече жакында эле ошол биздин жаш акындарды көрүп жатпайлы, ошол эле Темирбек Матыбаев сахнага чыгып канчалаган элди ушундай өзүнө тартып, азыркы убакта чындыгында акындардын, ушу төкмө акындардын ити чөп жеп атат десек болот да. Себеп дегенде күндө концерт берсе күндө элит болот да силергечи. Ар биринин өзүнүн көрөрмандары бар, ошого жараша концерт. Буйруз эми сенин да көрөрмандарың болуп, сенин көрөрмандарың да залга толуп, ошондо биз да барып күбө бололук. Бүгүн атайын биздин ушул чай үстүндө сырдашуу программасына келип, чыгармачылыгыңда болуп жаткан, жалпы өзүңдүн кылып жаткан эмгегиң боюнча жалпы биздин көрүүчүлөр кененирээк маалымат алды ойлойм. Ардактуу көрүүчүлөр, сиздер жаш акын, төкмө, жазма, Буйруза келечекте театр сынчысы боло турган Актилек мырзанын бүгүнкү маегин көрдүңүздөр. Өзү ошо бала кезинен ушул өнөргө жакын болуп, өзү айткандай кой кайтарганда да жөн жүрбөй, ал жактан дагы дастан угуп, ыры угуп, мына ошол өнөргө жакын келаткан экен. Анан эми Буйруза ошол өнөрүңө, тилегиңе жет. Анан эми бир эркин микрофон берели, анан кийин эфир жыйынтайлы. Эркин микрофон, чоң рахмат сиздерге да, чакырганыңыздарга, ишиңиздерге ийгиликтер болсун. Ушинтип чакырып атайын эметип атканыңыздарга чоң рахмат. Мен азыр көбүнчө жаштарга бир эме кылып кетейин деп атам эле. Көбүнчө өзүм дагы ошо ыр жазсам 50% сүй жөнүндө, азыркы жашпыз, сүйдөн башка нерсе көрө элекпизби айтор. Болгон көргөн нерселерибизди, өзүбүздүн туйган сезген нерселерибизди жазып келе жатабыз. Ошондуктан мен бир поэзия окуп койбоймун да. Макул, сиздерге бир кыскача бир поэзиям бар эле. Ошону макулсуңбу деп. Татаал кылба сага барчу жолдумага, түшүнбөйсүң канча бара болду мага. Көнүп берсең экөөбүздүн мамилени, түшүрсөкчү эң оор деген формулага. Экөөбүз жүргөн жокпуз кош аралда, көңүл турат таптаяр оталарга. Ар кандайоондорго сала бербей тактап туруп салбайлыбы ноталарга. Дүйнөмдүн чар тарабын тегеренче, курганырды жалгыз сага дегеменче. Бир кездеги билимдүү Менделеевдин биз окшойбуз ачылбаган элементи. Эч карабай молекула атомуна, күч келтирип кайра моторуна. Кел, экөөбүз баш ийбей койбойлубу күчтүү деген физиканын законуна. Сунушума кандай жоопту бермексиң, опурталдың ойлорумду терметтиң. Макул десең экөөбүздүн жашоонун сценарийин жазып баштай бермекмин деген бир кыскача ырлар менен жыйынтыктагым келип турат. Анткени азыр жаштар
көбүнчөсү интернетте көрүп жүрөбүз, сүйүү оорулары менен ооруп жүргөн жаштарыбыз көп дегендей. Эгер сүйүү жөнүндө ыр керек болсо мага келгиле болот. Ооба. Менин өзүмдүн телеграм каналым бар. Жакында буюрса китепке да топтоп жүрөбүз. Ырларда буюрса жарык көрүп калат Кудайым буйруган күнү. Эми кыргыз элибизге кабарыбыз. Жакында мына 1-2 күндөн шайлоо келип калды. Жана ырда өткөндөй дагы шайлоо бул биздин тандообуз, ар бирибиздин өзүбүздүн жеке тандообуз болуш керек, урматтуу мекендештер. Ар бириңиздер тандоодон жаңылбаңыздар. Мыкты кыргыз эл үчүн күйүп, жанын берип иштейт деген гана мыкты талапкерлерди тандаңыздар. Кыскасын сөзүн айтканда, туугандар, биздей жаштардын, сиздердин балдарыңыздар, небере чөбөрө урпактардын келечегине балта чаппай тургандай кадамдарга барыңыздар деп айтат элем. Азыркы тилегим ушул менен, кийин башка тилек. Рахмат, мынакей жаш болсоң дагы жалпы биздин көрүүчүлөргө бир жакшы үндө жазып атасың, ыраазычылык билдирели. Колуңан комузуң түшпөй, ошол кыргыздын ак калпагын кийип, башыңда улуттук кийим, колуңда улуттук аспап, ушундай калыбыңан жазбай, кыргыздын бир чыгаан жигиттеринен бол. Ардактуу көрүүчүлөр, сиздер 7 каналдагы чай үстүндө сырлашуу программасын көрдүңүздөр. Бүгүн биздин студиянын коногу Актилек Кулпейишев, төкмө акын, жазма акын. Буюрса келечекте өзүнүн кыялдары чоң, ар бир келечектеги жаңылыктары, анын кылып жаткан эмгектерин биз ар дайым 7 каналда чагылдырып турууга даярбыз. Сиздер менен коштошобуз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман болуңуздар.